Бишкекте Чоң Чүй каналына түшүп кеткен 59 жаштагы эркек киши табылбай жатат. Окуя 1-июлда болгон. Издөө иштерин жүргүзүүгө 10 куткаруучу тартылып, убактылуу токтотулган. 4-июл күнү издөө улантылат. Нарында 29-июндан бери 80 жаштагы карыянын дайыны белгисиз болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, ал үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Кийими Нарын дарыясынын жээгинен табылган. Издөө иштерин жүргүзүүгө 15 куткаруучу, 4 милиционер тартылган. Убактылуу токтотулган издөө аракети бүгүн 4-июлда кайрадан улантылат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында олтурган жарандык активист Мелис Аспеков ачкачылыгын токтотконун акыйкатчы билдирди. 2-июлда Аспеков менен жолугуп чыккан. Кургак ачкачылык жарыяладым деп арыз жазган. Ачкачылыгын азыркы учурда токтотту. Ден соолугуна байланыштуу учурда медициналык кароого муктаждыгын, былтыркы инфаркттан кийин реабилитациядагы эле өтпөгөндүгүн айтты деп билдирген. Абдрахматова активисттин ар бир сот процессине мониторинг жүргүзүп келатканын кошумчалады. Аспеков Бишкек шаардык сотунда 21-июнда өткөн отурумунда судьяга наразычылыгын билдирген. Аны алмаштыруу талабы менен ачкачылык жарыялаганын айткан. 2020-жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Аспеков 2021-жылдын январында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250.000 талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач жазык кодексинин опузалап пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында ага алдамчылык беренеси дагы кошулган. Токмокко жакын жерде карындашынын намысын коргоп, ага асылган кишини атып салган адам 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Чүй райондук соту чыгарды. Айыпталуучу номер 1 тергөө абагына киргизилген. Эскерте кетсе, каргашалуу окуя 1-июл күнү болгон. Аялдамада турган 33 жаштагы аял эртең менен саат 7:45 өтүп бараткан машинаны тосуп, ага олтурган. Рулдагы 47 жаштагы айдоочу бир аз жүргөндөн кийин аялга асыла баштаган. Аял эптеп качып чыккандан кийин агасына телефон чалып баарын айтып берген. Андан соң ошол эле жерде жүргүнчү түшүрүп жаткан унаага барып олтурган. Бирок анын артынан кууп барып, машинасынын астын туруп токтотуп, эч бир себеби жок эле аялды уруп согуп, чачынан тартып сыртка чыгарууга аракет кылган. Ошол учурда агасы келип калып, карындашын кордоп жаткан кишине газ травматикалык тапанча менен атып жиберген. Ал алган жаратынан улам ошол жерде каза болгон. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, карындашын коргогон 36 жаштагы киши Токмок шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген болчу. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев кыргызстандыктарды кошуна жана башка чет өлкөдө окуяларга баа берүүдөн карманууга чакырды. 3-июлда ал коомдук ишмерлерге, жарандык активисттерге, блогерлерге жана башка жарандарга кыргыз, орус, англис тилдеринде жазган кайрылуусун жарыялады. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө катары башка бир дагы чет мамлекеттин ички иштерине кийлигүүшүгө укугу жок. Чет мамлекеттерде болуп жаткан процесстердин баары алардын ички иштери. Ошондуктан биз дагы бир жолу коңшулаш жана башка мамлекеттерде болуп жаткан окуяларга мамлекеттердин ортосундагы ынак коңшулаштыктын принциптерине каршы келген пикирлерди жана баалоолорду жарыялабоону өтүнөбүз, деди Султанбаев. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстандагы нааразычылык акциялары кыргызстандык интернет колдонуучулар ортосунда дагы талкууланып жатат. Ош мэриясында 8 март аялдардын эл аралык күнүндө майрамдык иш-чара уюштурууда 200 000 сомдон ашуун акча кымырылганы айтылууда. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты Хулкар Исамова билдирген. Депутат 15-июнда прокуратурага кат менен кайрылган. Териштирүүнүн жыйынтыгында ийри суммада зыян келтирилгени аныкталганын Исамова Азаттыкка тастыктап, прокуратуранын расмий жообун Facebook'ка жарыялады. Мэриянын басма сөз кызматы маселе алдыда күндөрү такталып жатканын, комментарий бериле тургандыгын маалымдады.